Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ahricna min zulumatil vahm ve ekrimna bi nuril fahm ve aftah aleyna bi ma'rifatil ilm ve sahl ahlakana bil hilm ve cealna mimmen yestemi'unel kavle feyettabi'un ahsana. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Фиқ сабағын оқытабыз. Фиқ деген бұл адамдың эмне нерсе аға пайдалуу жана эмне зыян экенин билиши фиқ деп аталат. Ал эми бүгүнкү тил менен айтканда терминдик мааниси укук. Пенденин Аллах Тааланын астындагы болгон милдети жана адамдардын бири-бирине болгон укугу, адамдын өзүнө болгон укугу, булардын баары фиқ илими болуп эсептелет. Фиқ илими изилдейт. Фиқ илимине ибадат кирет. Адамдын бүт ибадаттарынын жанагы тууралыгы, катачылыгы фиқ илиминде окулат. Анан адам биринчи эненин курсагынан түшүп дем алганынан баштап, кулагына азан чакырылып, ат коюлгандан баштап, өлүп, жаназасы окулуп, кабырга коюлганга чейинки, андан кийин коюлгандан кийин мурасынын таралышына чейинки баардык илимди, ушул өкүмдөрдү фиқ илими окутат. Ал-ахвалу шахсия деп коет. Нике талак маселеси бар, соода саттык маселеси бар. Иншалла ниет кылып атабыз. Жакында ушундай кылып дагы бир сабак кошуп, жалаң соода саттык боюнча, анан бүгүнкү күндөгү банк иштери боюнча дагы шарият тарабын окуйлу деп атабыз буюрса. Анан мамлекеттик, эл аралык, булардын баары ушул өкүмдөр фиқ илиминде окутулат. Сиздер менен фиқ илиминин башында жанагы даарат маселесинде, андан кийин суу маселесинде, дааратсыздык маселе, надисат маселелерин баарын окудук. Өткөн сабакта намазды окуп, анан намаз жөнүндө баштаганбыздагы мол жерге келип токтогонбуз. Бисмилла. Вала яжмау бейна фардайни фи вактин. Эки парз намазды бир убакытта кошуп чогултуп окубайт дейт аалымдарыбыз. Ханафи мазхабы боюнча бул кошуп окууну араб тилинде жам деп коет. Жама. Ошону намазды жам кылса болбойт дейбиз да. Ал кандай? Мисалы, кээ биркилер бир себеп менен болсо, сапарда болуп калса, же жамгыр каттуу жаап, кар каттуу жаап, борон чапкын болуп, мечитке бара албай турган абалда болуп калса, жер тайгак, ылай болуп калса, мечитке эл чогулгандан кийин, пешимди окугандан кийин, мисалы асырды окуп коюшат. Көбүнчө бир туугандарыбыз ушундай кылып атат. Умрага кетишет ибадат кылыш үчүн. Анан сапарга чыкканда эмне кылат? Аэропортто, Кувейтте жүрсө, же мисалы Истанбулда жүрсө, анан Мадинага келгенде, Меккеге барганда сапардабыз деп 3 эле маал намаз окуп калышат да. Бул жака келген, эс алууга келген арабтар деле ошондо 3 эле маал намаз окуйт. Ушул Ханафи мазхабында негизи эле ушул шариатта туурабы, туура эмеспи деген маселеде эки парз намазды бириктирип бир убакытта окуган болбойт дейт. Пешимди окуп туруп, асырдын учуру убактысы кире электе эле асырды окуп коюшат. Анан шамды окубайт дагы, кеч шам өтүп кеткенден кийин шам менен пешим куптанды чогуу окуп коет. Ушул маселе жөнүндө сөз болот. Ла яжмау байна фардайни. Эки намазды бириктирип окутпайт дейт. Фи вактин би узрин. Эч кандай үзүрсүз. Анткени Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва акимис салата лидулуки шамс. Намазды күндүн оошуна оку дейт Алла Таала. Демек, ар бир намаздын өзүнүн убактысы бар экен. Пешим намазынын убактысы күн так төбөдөн туруп, батыш тарапка оогондо убактысы кирет экен, ошондо окуш керек экен. Ага чейин окуганга болбойт экен. Ошондой эле асыр намазынын убактысы ар бир нерсенин көлөкөсү 2 эсе болгондо убактысы кирет. Ага чейин пешим менен окуп койсо болбойт. Кур'ан-ы Каримде убактысын айтып жатат. Башка бир аятта инна солата канат алал муъминина китабан мавкута. Чындыгында намаздар момун мусулмандар үчүн
өз убактысында болгон дейт. Аллах Таала 5 маал намаз түшүрдү. 5 намаз багымдатты, пешимди пешим, асырда, шамды, куптанды окушубуз керек экен. Куранда ушинтип айтылган. Куран бизге кандай жолу менен жетти? Мутаватир деп коет. Бизге жеткендиги пайгамбарыбыздан экендиги жана Аллах Тааланын сөзү экендиги эч бир күмөнсүз болгон Куран-ы Карим. Мисалы мен сиздерге азыр бул жерде Мекке жок деп айтсам, эч кимиңиздер ишенбейсиздер. Анткени сансыз көп адамдар келип Мекке бар экендигин сизге айтып тастыктап берген. Ушул сыяктуу сансыз көп адамдар Куран-ы Каримди бизге жеткирип келди. Куран-ы Каримде 5 маал намаз өз учурунда окулуш керек. Инна солата канат алал муъминина китабан мавкута дейт. Убактысы бар парз болду дейт Аллах Таала ар бир намаздын. Бирок бир киши сизге келип туруп Мекке деген шаар жок экен деп койсо мисалы, же Мекке деген шаар бул Медина деген менен экөө бир экен десе, же Москва деген шаар жок экен десе, сиз ишенесизби ал кабарга? Ишенбейсиз да? Анткени бул жактагы күчтүү далил, көп адамдар Мекке бар деп атса, бир адам Мекке жок десе, анын пикири, кабары, маалымат алынбайт. Ошол сыяктуу эле Куран-ы Каримде убактысында намазды өз убактысында оку деп атса, кээ бирки хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кээ бирки хадистерде кандайдыр бир себептер менен кошуп окуган деген хадис келди. Куранга алсыз болгон бир адамдан өтүп келген, жетип келген бизге хадис карама каршы келип калды. Ошондуктан ханафилер Куран күчтүү болгондуктан намазды кошуп окубайт. Сиздерден суранып кетет элем, умрага барып атканда кээ бирки умра башчылар мисалы айтышы мүмкүн, ошо сапарда намазды бириктирип окуп койсо боло берет деп. Ханафи мазхабына туура эмес экенин билиңиздер. Анткени биз Куранга амал кылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва хафизу аля салават." Силер намазга бекем болгула дейт. Бул аят, кечиресиздер, хадис деп койдум. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кала саллаллаху алейхи ва саллям, солли салата ли вактиха." Намазды өз убагында оку деп пайгамбарыбыз буйруган. Асырдын убактысы келе элек. Бирок булар пешим намазында окуп коюлат да асырда. Ан ибн Мас'уд радияллаху анху кал, Ибн Мас'удтан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Мас'уд айтат: "Кал, ма раайту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям салла салатан илля ли миқатиха." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын убактысынан тышкарыкы намаз окуганын көргөн жокмун дейт. Ар бир намазды пайгамбарыбыз өз убагында окуган. Илля салатайни, салатал магриб вал ишаи би джам'ин ва саллал фаджра яума идин кабла миқатиха. Бир гана учурда Муздалифада экенинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муздалифада шамды куптандын учурунда окуган, анан багымдатты убактысы кирери менен окуган дейт. Бул эми ажылыкта ушундай исключение бар, аны иншалла азыр айтабыз, окуйбуз. Биз ошондо ушул кошуп окуй турган, кошуп окуш уруксат болгон хадистердин баарын ажылыкта деп айтабыз да, бир эле жерде Арафада, андан кийин Муздалифада. Кеттик, андан кийин эмне дейт? Илля фи Арафата лил хаджи. Бир гана кошуп окуса уруксат болот, Арапа күнү Арапа өрөөнүндө ажылык кылып аткан адам үчүн. Арафа эки нерсе бар, Арафа деген. Күн бар, анан өрөөн бар. Арапа күнү дегене Зулхиджанын 9-у. Арапа өрөөнү деп ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн азыркы ажылар барып турган жер, өрөөн. Ошол жерде кошуп окуса болот экен. Бишартил имамил а'зам вал ихрам. Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин пикири боюнча эки шарт менен. Биринчиси, эгер имам азам болсо, башкача айтканда, же падыша халифа жок болсо, халифанын орун басары, же ажылыктын башчысы, баардык мусулмандарга башчы болот ал жерде, Намира мечитинде окуйт. Ошонун аркасында ихрам абалында намаз окуса, анда
кошуп окуса болот экен. Анткени хадисте да ошентип ажылыкта келген жанагы намазды бириктирип окуган. Ушул жерде кайчылаш пикир бар. Азыр айтаманы фаяжмау бейна зухри вал асри жама тақдимин ва яжмау бейна ал-магриб вал ишаи би муздалифатин валам таджузу ал-магрибу фи тариқи муздалифа. Ажылыкта демек намазды кошуп окуса болот экен. Качан кантип окуйт? Пешим намазын окугандан кийин дароо бир азан айтат, пешимге камат айтат, пешимди окуйт, дагы камат айтып дароо асыр намазын окуйт. Пешим намазынын убактысында. Ушул Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин пикири боюнча имамдын аркасында болуш керек, имам азамдын, анан ихромдо болуш керек. 2004-жылдан баштап, менин билишим боюнча, балким ага чейин, ошодон баштап Кыргызстан мусулмандары ажылыкка барганда пешим убактысында, асырдын убактысында экөөнү чогуу бириктирбей окуп келишкен. Бирок азыр быйылкы жылдан баштап Кыргызстандын аалымдар кеңеши ушул маселеде кайра Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин шакирттери Абу Юсуф рахматуллаху алейхи, имам Мухаммад рахматуллаху алейхинин пикирине кайтышты. Илгери буга чейин биз эле Кыргызстан эле өзүнчө окуйт эле дагы, Өзбекстан, Казакстан негизи эле ханафилердин баары чогуу намазды жам кылып чогуу окучу. Ал кандай пикир экен? Ва индахума яжмаул хаджу валау мунфаридан. Кала фил бурхани ва хувал азхар. Бурхан китебинде ушул туура деп келиптир. Имамдын аркасында болбосо дагы, имам азамдын ар бир ажы кылган адам Арафа күнү пешимге кошуп асырды окуса болот деген пикирди алышат булар. Ошодон улам быйыл ажыга баргандар пешим убактысында асырды чогуу кошуп окушат. Ал эми Муздалифада магрибти, шамды куптан менен окууда талаш жок. Экинчи маселе бар, жаму сур деп коет. Бул сури дейт. Сүрөтүндө кошуп окуу деген маселе бар да. Ал кандай болот? Намазды кечиктирет. Сапарда жүрсө, мисалы, намазды кечиктирет дагы эң акыркы убактысы келгичек. Эң акыркы убактысы калганда машинасынан түшөт, пешинди окуйт, мисалы, анан бир аз эс алып турат дагы асырдын убактысы киргенде асырды окуйт. Ушуну кошуп окуу деп биздин мазхапта айтабыз. Чындыгында кошуп окубайт, жакындатып окуйт. Анткени Кур'ан-ы Каримде, мисалы, Аллах Таала мындай деген: "Иза балагна ажалахунна фамсикухунна". Аялыңарга талак берсеңер, алар иддасын күтсө, иддасы бүтүп калганда кайра кааласаңар кайтарып алгыла дейт да. Бул жерде тилдик далил болуп атат. Алла Таала бүтүп калганда деп атап атат да. Мындай бүттү деп атат да. Бул жердеги мааниси бүтөйүн дегенде дейт. Анткени эркек киши аялына талак берсе, 3 айыз көрүш керек. 3-чү айызы бүтөр менен аялы башка бирөө болуп калат, аялы болбой калат. Ошого аз калганда кайра кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ушул жерде бүткөндө деп айтып атат Аллах Таала. Демек, жанагы хадисте келген эки намазды пайгамбарыбыз бириктирип окуган деген хадистердин баарын биз кантип түшүнүшүбүз керек экен? Убактысыз чыгып кете электе эмес. Убактысы бүтөйүн дегенде пешинде окуган, асырдын убактысы келгенде асырды окуган деп түшүнүшүбүз керек экен. Анан Муздалифада, Арафада тургандан кийин шам кирип калса дагы шамды окуганга болбойт да, качан Арафадан чыгып качан Муздалифага бармайынча шамды окуса болбойт. Валам таджузул магрибу фи тариqi Муздалифата. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде ас-салату амамак дегенде сахабалар намаз окуалал десе, астында окуйбуз, кийин окуйбуз деп элди баягы Муздалифага жеткирген. Ибн Умар радиаллаху анху айтат: "Жамаа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама байнал магриб вал ишаи би жам'ин саллал магриба саласан вал иша'a рак'атайни би каматин вахида". Абдулла ибн Умар айтып атат: пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям
Шам намазы мен Куптан намазын бир окуду Муздалифада. Шам намазын 3 рекет окуду, андан кийин Куптанды 2 рекет окуду дейт. Ошондо булар жеткенден кийин окуш керек болот. Жолдо окуса болбойт. Wa yustahabbu al-isfar. Wa yustahabbu al-isfaru bil-fajr. Biz bir маселени бүтүрдүк азыр. Демек, эки намазды бир учурда окуса болбойт экен. Ар бир намаз өз учурунда окулат экен. Качан жакындатса болот, бириктирип окуса болот. Жакындатып, убактысы чыга электе биринчисин окуп, убактысы киргенде экинчисин окуса, ошол чоң окулду деген намаз. Эми biz mustahab убактысын айтабыз. Ар бир намаздын өзүнүн убактысы бар да. Мисалы, пешим саат 1-де кирсе, анан 3-4кө чейин, азыр канча 4:30га чейин убактысы бар да, мисалычы. Ошол сыяктуу убакыттын арасында кайсы учурунда намаз окуган жакшыраак, мустахаб. Биринчи багымдат намазынан баштайлы. Багымдат намазында мустахаб учур бул кичине жер таң атып, жер агарып калган кези. Бул жерде исфар деп коет арабча. Адамдын сөлөкөтү көрүнүп калат да алыстанчы. Мындай караны көрүнүп, жакыныраак басса уже бети деле билинип калат. Ошол учурду исфар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Асфиру бил фажр, фа иннаху а'заму лил ажр." Фажрды, багымдатты жер жарытып окугула, анткени бул сообу көбүрөөк, чоңураак болот деген. Эркектер үчүн бул маселе. Аялдар үчүн эмес. Дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен соллал фажра фи жамаатин сумма қада язкуруллаха азза ва джалла хатта татлуа аш-шамсу сумма солла рак'атайни канат лаху ка ажри хаджатин тамматин ва умратин тамма." Ким эгер жамаат менен багымдатты окуса, бул багымдатты кечиктирип окутат да. Бизде деле ошо 40 мүнөт күтөт да, мисалы, туура азан айтылгандан кийин. Дароо окубайт да. Кечиктирип окуса, андан кийин парыздын окуп бүтүп алгандан кийин Аллах Тааланы эстеп, зикир кылып, өзү жанагы зикирин чалып, күн чыккыча зикир чалса, анан туруп 2 рекет намаз окуса, бул 2 рекет намазды ташрик намаз деп коет кээбиркилер. Кээбиркилер духа намаз дейт. Айырмасы намаз окуганга уруксат болгон убакыттан баштап, жанагы духанын убактысына, чоң духанын убактысына чейинки намаздын баары духа деп аталат. Просто күн чыккандан кийин окулган намаз дайыма ташрик деп аталат да. Экөө бирдей намаз дегенди турам да азырчы. Ошондо ким эгер жамаат менен намаз окуп туруп, анан зикир кылып, кийин күн чыккандан кийин 2 рекет ташрик же духа намазын окуса, анда бир толук ажы кылгандай сооп табат дейт. Карасаңыздар, машалла. Аллах Тааланын мээрими. Же анан бир толук умра кылгандай сооп табат дейт. Ошон үчүн кечиктирип окутабыз, кечиктирип окуган дурусураак болот. Дагы бир хадис бар. Ва каля саллаллаху алейхи ва саллама: "Мен каля дубра салатил фажри субхи ва хуа сани риджлайхи قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات." Ким эгер багымдат намазын окугандан кийин азыркы айткан зикир бар го, барыңыздар эле билесиздер. Ушуну 10 жолу окуган болсо, кутиба лаху 10 хасанат, анда ага 10 сооп жазылат, ва мухия анху 10 сайат, анан 10 күнөөсү кечирилет дейт. Карасаңыз. Ва руфиа лаху 10 даражат, жана ага анын 10 даражасы көтөрүлөт бейиштеги иншалла. Ва кана яумуху залика фи хирзин мин кулли макрухин, анан ошол күнү ал кишинин ал жаман көргөн бардык нерседен аман болот дейт да. Мисалы, жамандык жетпейт деп атат ошол күнү. Ва хуриса мина шайтан, шайтандан аман калат, сакталып калат. Ва лам янбаг ли занбин ан юдрикаху фи залика al-yawm, анан ошол күнү ага күнөө жетпейт, илля ширку биллахи жалла жалалу, Аллах Таалага ширк кылгандан башка күнөөлөр кечирилет экен, күнөөлөр жетпейт экен. Карасаңыздар, бул дагы багымдат намазынын кеч окулушуна баягы себеп болуп атат да мусулмандарга. وقال صلى الله عليه وسلم: من مكث في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. Ким эгер багымдат намазынан кийин күн чыкканча отурса дейт, зикир кылып, анда
Исмаил алейхиссаламдын балдарынан 4-өөнү кулчулуктан бошоткондой сооп табат дейт. Карасаңыз. Башка бир хадисте قال صلى الله عليه وسلم من مكث في مصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس كان كمن أعتق 8 رقاب من ولد إسماعيل. Kim eğer asır namazından keyin күн батканга чейин күтүп отурса, анда Исмаил алейхиссаламдын 10 баласын кулчулуктан бошоткондой сооп табат дейт. Ушул сооптордун баары, мустахабтын баары лирrijal болот. Сооп эмес, мустахабтын. Биз азыр багындат намазын жер жарыганда окуш мустахаб деп атабыз. Ушул кимдер үчүн? Лирrijal, эркектер үчүн гана экен. Бир гана Муздалифадан да эмес, Муздалифада эртерээк намаз окуш керек да, анан дуа кылып туруш керек. Эми бирок хуа фи хакк нисаи да эми таглис деп эрте окуу аялдардын акысында дайыма мустахаб. Эркектер багымдатты кеч окуйт экен, жамаат күтөт да. Аялдар жамаатка чыкпагандыгы үчүн эрте окуйт экен. Үйдө деле ошондой. Анан кээде мисалы орозо кармаганда ооз жапкандан кийин жана күтүп калат го мисалычы. Ошондо аялдарга негизи эле ооз жапкандан кийин дароо намаз окуп эс ала берсе болот да. Эркектер мечитке барган албетте сунна муаккада. Аялдар любой эле намазды убактысы кирсе окуйт. Эми экинчи мустахаб абал. Вал иброд би зухри фи сайф. Кышында кышында дейм да. Жайында пешим намазын кечиктирип салкындатып окуган мустахаб деп атат да. Анткени күн так төбөдө турганда анан бир аз ооп туруп батыш жака пешинин убактысы келсе, баары бир жердин табы болот да, ысыкчы. Айрыкча ысык өлкөлөрдө, мисалы Египет сыяктуу өлкөлөрдө башыңды, чекеңди саждага кое албай каласың да, таш болсочу, мисалы ысык болуп. Ошол учурда кичине салкындатып окуган мустахаб болуп атат кышында. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Абриду би зухри фа инна шиддатал харри мин файqi jahannam." Пешимди кечиктиргиле, анткени ысыктын каттуулугу жаханнамдын тозоктун мындай табынан деген да. Тозоктун ысыктыгынан деген. Бул эгер ысык болсо, эгер кээбирки өлкөлөрдө пешим негизи ысык болбосо, анда окуй берет өз учурунда эле. Эми ва та'жилуху фи шита. Кышында тескеринче пешимди эртерээк окуш керек экен. Анткени кечигип баратса кайра суук болуп кетет да. Ошон үчүн кышында пешимди эртерээк окуган жакшы. Кыргызстанда эми адат болуп калган, каягына кайсы Кыргызстандын кайсы бурчунан барбаң, дайыма 1:30 азан айтылат да. Бир жагынан жакшы, жана иштеген адамдар жума намаз качан болот анык билет күндөчү. Бирок ушул дагы маселе көптүү болот. Мисалы Насат медиадан саат 1-де 8 минут, 1-ден 8 минут өткөндө азан айтып атса. Анан мечитте 1:30 айтса, кайсы учурда намаз окуйм деп сурай беришет да. Негизи намаздын учуру ошол жанагы Насат медиа азан айткан учурда кирди. Бул эсептелген да, компьютер мененчи. Ошондо окуй берсе болот. Бизде адатта жамаат топтолуш үчүн 1:30 коюп койгон. Болду ошол эле. Шаршылса окуп койсо намазы толук өттү болуп эсептелет. Ал эми элди топтош үчүн азанды кечиктиргенде күнөө жок, кайра жакшыраак. Баары бир учурду билет дагы ошол учурга топтолушат. Кийинкиси илля фи яуми гаймин фаюаххиру фихи. Бирок күн эгер бүркөк болуп калса, күн бүркөк болуп күндүн көзү көрүнбөй калды, булут тосуп калды. Ошондо кандай болот десе, анда кечиктирген жакшы. Намаздын убактысы кирди деп анык билген учурда окуган жакшы да, күн бүркөк болгондо. Ва тахирул асри ма лам татагайяр шамс. Бул 3-чү намаз болот. Асыр намазды качан окуган жакшыраак? Мустахаб. Асыр намаздагы кечиктирип окуган жакшыраак, күндүн көзү өзгөрмөйүнчө деп коет молдолор. Күндүн көзү өзгөрмөйүнчө деген сөз мааниси эмне? Мындай күндү караганда көзүңүз уялбай калат да, кичине карай турган учур болот го. Ошого чейин окуган жакшы. Ошол учурда окуган макру. Уже кечигип баратат дейт да. Ага чейин кечиктирип окуса уруксат. Мустахаб. Кана юаджилу зухра бил бард. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пешимди эрте окучу дейт, суук болгондо.
Анан экинчи хадисте кана юахирул асра ма дамати шамсу байда нақия. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам асырды күн ак болуп, таза болуп калмайынча окучу эмес, кечиктирчи да асырды. Күн баягы табы кетип, батайын деп калганда окучу, бирок батайын деп баягы көздү уялтпай калганда уже макруh болуп калат. Ага чейин окуш керек. Анан дагы бир мындай хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, тилка салатул мунафиқина саласан." 3 жолу тилка салатул мунафиқин, тилка салатул мунафиқин деп айтат экен. Ушул кап эме мунафиктардын эки жүздүүлөрдүн намазы, ушул эки жүздүүлөрдүн намазы, ушул эки жүздүүлөрдүн намазы яжрису ахадукум хатта лау исфарати шамс. Бирөөсү отура берет дейт да, карап качан күн эметет экен, мындай табы кетет экен, көзү уялтпайт экен, саргайып калат экен. Ва канат бейне карней шайтан, анан шайтандын эки мүйүзүнө келерди дегенде эми бата баштаганда янкуру кен нақри дик ла язкуруллаха илля қалила. Анан намазын тоок жем чочуган эме чокугандай чокуп, Аллах Тааланы аз эле эстеп намаз окуп койгон. Бул мунафиктардын аламаты деп атат. Бул жерде албетте атайлап эмес, бул жерде иш менен болуп калып, же сабак менен болуп калып, анан кечиги баратса окуса ал макруh эмес. Бирок кээ-биркилер зеригип эле, эми азыр окуп коем да, азыр окуйм да деп телефон чукулап, анан убактысы чыгайын дегенде окуп коюш, бул макруh нерсе болот да, жакшы нерсе болбой атат. Жилуху фи яуми гаймин, фи яумил гайм. Анан асырды дагы, бирок асырды кечиктирип окуган жакшы. Күн бүркөк болсо, анткени күн батты батпады билбей калат адам. Жарык эле болуп турат, бирок ошондо эгер күн бүркөк болсо эртерээк окуган жакшыраак экен. Эгер күн ачык болсо кечирээк окуган жакшы дедик, э? Ва таъжилул магриби ва таъжилул магриб. Анан шам намазынын убактысы. Негизи шам намазынын убактысы дайыма эрте окулат. Убакыт кирер менен окулат. Ошол мустахап болду. Шам намазынын учурунда азан айтылат го, азан айтылгандан кийин каматтын ортосун эч нерсе үзбөш керек дейт да алымдарчы. Канчалык үзсө болот десе, бул жерде айтат мисалы: ла яфсулу байнал азан ва лиқамати фихи илля биқадри 3 аятин ау жалсатин хафифа. Азан айтылгандан кийин шам намазына каматтын ортосунда эч нерсе үзбөш керек, же бир аз отура турган, же 3 аят окула турган гана мисалы мөөнөт үзүлсө болот дейт. Бул 3 аят 3 минут эмес да. 3 минут көп, 3 минутта Ихлас сүрөсүн канча ирет окуп жүрөсүз мисалычы. Ошон үчүн дароо окуш керек, шыр окуш керек деген эле сөздүн мааниси болуп атат. Ли салати Жибрил алейхи салам бин наби саллаллаху алейхи вассалам би аввалил вакти фил яумейн. Бул имам Тирмизи риваят кылган хадис бар. Ошондо Жибрил алейхиссалам пайгамбарыбызга келип 2 күн намаздын убактысын көрсөтүп окуп берет. Ошондо 2 күн тең бир эле учурда окуйт. Күн батар менен дароо шамды окуйт. Демек шамды эрте окуган жакшы экен. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис бар. Каля саллаллаху алейхи вассалам: "Инна уммати лан язалу би хайрин ма лам юахирул магриба иля иштибакин нужум мудахатан лил яхуд." Менин үммөтүм дайыма берекеде болот дейт, жакшылыкта болот, качан алар шам намазын өз убагында окуп жүрмөйүнчө кечиктирип жибербей дейт. Кечиктирип күн эме асман жылдыз байлап деген сөздүн мааниси караңгы кирип куптан болуп кетет го. Ошондой болгонго чейин окуйт. Эгер андай болсо анда жөөттөргө окшошуп калат дейт да. Жөөттөрдө ушундай ибадаты бар окшойт. Аллах алам, мен билбейм, бирок кечиктирген намазды ошол окшоттурат да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөөттөрдө. Илля фи яумил гайм фатуахиру фихи ва тахирул иша иля сулус. Анан бирок багымдат намаз, шам намазын күн бүркөктө кайра кечиктирип окуса жакшы. Анткени күн бата электе эле окуп алышы мүмкүн да. Ушул мен азыр айтып атпаймынбы, күн бүркөк болсо. Бул эгер сиздин жаныңызда телефонуңуз жок болсо, убакытты биле турган интернетиңиз жок болсо, насат медиаңыз жок болсо, анан эч нерсе жок талаада жүрсөңүз да, мисалы кетмен чагып карасаңыз, билбей да саат канча болгонун. Ошондо күн бүркөк болсо кечирээк окуйт экенсиз шам намазын. Азыр бул маселелер өтө жеңил болуп калган, телефонду карап эле окуй беребиз иншалла.
Анан куптанды кечиктирип окуган жакшы түндүн 3-чү бөлүгүнө чейин дейт. Түндүн 3-чү бөлүгүнө чейин, о 1-3-чү бөлүгү. 3 бөлүккө бөлөс түндү, ошонун 1-3 бөлүгүндө окуган жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Каля саллаллаху алейхи вассалам: "Лаула ан ашуққа аля уммати ла ахарту ал-иша иля сулусул лейли ау нисфи." Эгер үммөтүмө оорчулук болбогондо, машакат болбогондо, куптан намазын түндүн 3-чү бөлүгүндө окуйт элем, же жарымында дейт да. Бул башыңкы 1-чи болду, 1-3-чү бөлүгүндө. Ошондо бир аз кечиктирип окуган жакшыраак экен, бирок жарымына чейин. Ушул маселе бар. Могул жерде мындайда ким куптан намаз окуса, негизи куптан намазынын убактысы бар го. Куптан кирери менен куптанды окуду түндүн 3-чү бөлүгүндө, 3төн 1-чи бөлүгүндө. Анан ошодон кийин жөн эле сүйлөшүп отура берген макруh болуп эсептелет. Телевизор көрүп, мисалы, жаңылыктар окуп, интернетте листать этип, мисалы, куптан намазын окугандан кийин сенин күнүң эң биринчи күнүңдүн амалы намаз менен башталганда эле күнүңдүн эң акыркы амалы ибадат менен бүткөн жакшы да. Ошон үчүн куптан окуп дароо жатып алган бул жакшы. Эгер кечиктирсе себепсиз макруh болот. Эми ва та'дилуху фил гайм, күн бүркөк болсо эрте окуган жакшы дейт. Куптанды дагы. Буну айттык, жанагы убактысы белгиси болуп калса. Анан куптан намазын окугандан кийин жөн эле сүйлөшүп отура берген макруh дедик го. Ошондо азыр айтам, ушул себептер менен отурса уруксат экен шариатта. Кайсы? Ва qayadna as-samra bin-nahyi anhu wa huwa ma fihi laghun aw yafutu qiyamul layl. Эгер тахаджудка тура албай калсаң, же багымдатка тура албай калчу болсоң, анда жөн эле сүйлөшүп отура берген болбойт. Бирок эгер бир зарыл бир нерсе менен, мисалы, ишиң бар, ишиң бүтпөй калдың, ошону бүтүрүп атасың. Же Кур'ан жаттап отурсаң, же окуп отурсаң, же зикир кылып отурсаң, же дин илимин үйрөнүп отурсаң, же өзүңдүн кесибиңди үйрөнүп отурсаң, бир пайдалуу маалымат алып атасың да, бул дүйнөңө жана акыретиңе пайдалуу болгон. Же жөн эле өткөн такыба адамдардын окуяларын айтып отурасың, мисалы, бирөө менен сүйлөшүп атасың. Ушул дагы ибадат экен да, субханалла. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айткан: "Мага фихтан караганда хикаяту солихин, такыба адамдардын өткөн баягы жашоосун эскерген жакшыраак" деген да. Эмнеге десе, анткени алар менен адеп болчу дейт. Фихтин максаты адамды адептүү кылуу. Такыба адамдардын өмүр баянын окуп, алар жөнүндө сүйлөшүп отурсаң, ошонун результатын көрөсүң да. Ошон үчүн Абу Ханифа рахматуллахи алейхи ушуну жактырган. Ошондой эле, мисалы, жакшы нерсе жөнүндө сүйлөшүп, такыбалычылык жөнүндө сүйлөшүп отуруу дагы уруксат экен куптан намаздан кийин. Анан музакаратил фихти окуп отурса уруксат. Анан конок келип калса, коноктун көңүлүн алуу үчүн дагы куптан намазынан кийин кечиктирип отурса болот экен. Мындан башка учурларда жакшы эмес болду ошондо. Кийинкиси وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه. Bizde эки намаз бар. Биринчиси парз, бул куптан намазы, андан кийин важип витр намаз бар да. Ошол экөөнүн намазы бир. Бирок витр намазына эгер ойгоно турган болсоңуз, өзүңүзгө ишенсеңиз, түндүн 3-чү акыркы бөлүгүндө туруп окусаңыз жакшыраак. Эгер уйкуңуз каттуу болсо, мисалы, анда куптан менен чогуу окуганыңыз албетте жакшы да. Эми азыр бул сиздер менен макруh убакытты окуйбуз, макруh убакыттарды. Анан ошол менен иншалла жыйынтыктайбыз. ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لازمت في الذمة قبل دخولها. 3 убакытта парз намаздардагы, башка каза намаздардагы окулбайт экен, туура эмес болот экен окуса. Окусаң дагы ал эсептелбей, эме өтпөйт, жанагы лаян акид байланбайт да. Ал кайсы учурлар? Айнда тулу'i шамси иля ан тартафи'a.
мол жер болсо, жерде мындай күндүн көзү көрүнүп чыга баштайт го. Ошол учурда намаз окуган болбойт. Негизи эле багымдат окуп атсаңыз, багымдатыңыз бузулуп калат. Биринчи рекети жетишсе, экинчи рекетинде салам бергиче күн кичине чыгып кетсе, негизи күн чыгып кетсе, анда намаз бузулат. Экинчиси айнда истиуаиха. Күн так төбөдө турса, парз намазын дагы окуса болбойт, каза намазды дагы окуса болбойт. Илан тазул, качан батыш тарапка ооп кетмейинче дейт. Экинчини айттыгы. Ва айнда сфирариха ила ан тагриба. Анан үчүнчүсү күн батып баратканда, батып кетмейинче намаз окуса болбойт экен. Такыр эле парздан окуйсуз, сүннөттөн окуйсуз да. Ошондо окуйсуз дейт. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Биринчи Ибн Амир, Уқбат ибн Амир радиаллаху анхудан риваят экен. Саласу ауқатин нахана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама. Намаз окуудан 3 убакытта пайгамбарыбыз бизди тыйды дейт. Ан нусаллия фиха ва ан нақбура маутана. Ошол учурда намаз окусак болбойт жана өлгөндөрүбүздү көмсөк болбойт деген сөздүн мааниси жана кабырга киргизип эмес, жаназа окуса уруксат эмес ушул учурларда. Биринчиси айнда тулуул шамси хата тартафиа, күн чыгып баратканда чыгып кетмейинче, көтөрүлүп кетмейинче, ва айнда завалиха хата тазула, анан батып баратканда батмайынча, ва хина тудифу илал гуруби хата тагриба. Эме күн так төбөдө турганда ооп кетмейинче батыш тарапка, анан күн батып баратканда окуса болбойт, батмайынча дейт. Бул ошо Уқбат ибн Амир радиаллаху анхунун хадиси болду. Ва ясаху адау ма ваджаба фиха мал карахати. Ушул учурларда макру бирок окуса дурус болуп эсептеле берет. Ка жаназатин хадарат ва саждату аятин тулият фиха кама саха асрул яум айнда al-гуруби мал караха. Анан күн батып баратканда, мисалы жаназа намазы башталып калыптыр. Жана башталып элек учурда болбойт дедик. Бирок намаз башталып калса, анда ошол учурда намаз окуп койсо, анда намазы дурус болуп эсептелет экен, кайра кайтарбайт, бирок макру болуп калат да. Ошондой эле асыр намазын убактысыз чыгып баратканда, Аллаху акбар дегенге жетишти асыр намазына. Анда жетишти болуп эсептелет, бирок макру болуп калат кечиктиргендиги үчүн. والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة التحريم. Бул 3 учурда жогорку айтылган. Бардык намаздар окулбай турган болду, макру болду. Эми туура эмес болду да. Эми 3 убакытта нафил окуган макру экен. Кандай макру? Арамга жакын макру. Тахриман. Валау кана лаха сабабун. Ал себептүү болсо дагы. Кел-манзури, мисал бирөө убада назыр кылып койсо, убада кылып койсо, ушул убакытта окуйм деп же, ва ракатай таваф. Таваф намазынын 2 рекет важиби. Бул нафил намаз негизи 7 жолу айлангандан кийин сөзсүз 2 рекет намаз окуш керек болот. Умрада же ажыда жүргөндөр. Ошондо ушул 3 учурда окуп койсо, анда арамга жакын макруну кылган болот экен. Күтүп туруш керек да, убакыт өтүп кеткичек. Ва юкраху ат-танаффулу ба'да тулу'ил фажри би аксара мин суннатихи. Жана багымдат намазында намазынын фарзы бар го. Ошондо багымдат намазынын сүннөтүнөн башка любой эле намаз окулса, анда ал макруh дейт. Эми нафил намаз окулса макруh дейт. Багымдат намазында 2 рекет сүннөтүн эле окуйбуз да. Нафилдерденчи. Үйдө окуйсузбу, мечитте окуйсузбу, айырмасы жок. Көбү мындай деп сурайт. Үйдө 2 рекет намаз окуп чыккан. Багымдат келгенден кийин, таң аткандан кийин. Мечитке келди, жамаат баштай эле экен. Дагы 2 рекет окуп койсо, жөн эле сүннөт болобу десе, болбойт дейт экенбиз. Багымдат намазында сүннөттөрдөн бир эле багымдаттын сүннөтү окулат. Нафилдерден. Эми ва баада сола ошондо нафил окулбайт экен. Багымдат намазын окуса дагы нафил окулбайт да. Багымдат намазын окудуңуз, дагы жарым саат бар күн чыкканга чейинчи нафил окубайт экенсиз. Ва баада солатихи айтым, ва баада солатил аср. Аср намазын окудуңуз парзын. Күн батканга чейин дагы мисалы жарым саат убакыт бар, 1 саат убакыт бар.
анда дагы нафил окубайт экенсиз. Ва кабле солатил магриб, шамга азан айтылгандан кийин шам намазы окулмайынча парзы, анда дагы нафил окубайт экенсиз. Ошондо бул учурларда негизи каза намаз окуса уруксат болот да. Ошондо багымдат намазынын фарзын окудуңуз, күн чыкканча каалаганча каза намаз окуй бересиз. Асыр намазынын фарзын окудуңуз, күн батканча каалаганча каза намаздарды окуй бересиз. Анткени алар важип болгондуктан нафил окубайсыз. Ва инда хуруджил хатиб хатта яфруга минас-сала. Анан жума күнү имам өзүнүн бөлмөсүнөн чыккандан кийин нафил намаз окубайт дейт, качан хутбаны намазды окуп бүтмөйүнчө. Ушул жерде эки маселе бар. Кыргызстанда саат 1-де жума баяны болот. Азан айтылат, сүннөт окуйбуз. Анан кайра экинчи азан айтылат, имам минбарга чыгат. Ошондо бул өкүм кайсыга кирип калат? Жума баянына чыккан кезде намаз окубаш керекпи деген суроолор болот да. Ошондо жума намазы бул өкүмдү албайт. Жанагы азан айтылат го, ошодон кийин намаз окуганга болбойт да. Бир гана өзүнүн сүннөтүн окуйт, эмеге минбарга чыкканда намаз окуган болбойт. Бирок адепсиздик болуп калат. Жумада имам хутба кылып атса, келип нафил окуп атсачы, окуса ошол мечиттин бир жеринде окусун, көрүнбөй турган жерге. Болбосо келип эле отурсун. Адепти бузбаш керек да. Көңүлгө мисалы аларды кылат көңүлдү. Эми дагы макруу убактысы ва индал икамати илля суннатал фажр. Эгер намазга азан айтылды, анан камат айтылат го, камат айтылгандан кийин баары сапка тизилиш керек. Ошол учурда намаз окуганга болбойт дейт. Бир гана багымдаттын сүннөтүн окуй элек болсоңуз, анан сүннөтүн окуп туруп кайра парзга жетишем десеңиз, анда багымдаттын сүннөтүн окушуңуз керек болуп калат. Камат айтылса деле. Ва каблал идайн валау фил манзил. Айт күндөрү айт намазына чыгып атканда нафил намаз окулбайт. Ва ба'даху фил масжид. Анан айт намазга баргандан кийин майданда болобу, мечитте болобу, айт намазын окугандан кийин дагы нафил намазы окулбайт. Үйгө барып окуса боло берет. Ва байнал жам'айни фи Арафата ва Муздалифа. Анан Арафада, Муздалифада биз эки намазды бириктирип окуйбуз дедик. Ошондо дагы эки намаздын ортосунда нафил же сүннөт окуганга болбойт. Ва инда дейqi вактил мактуба. Анан намаздын убактысы өтүп баратса, нафил же сүннөт окубайсыз да. Мисалы 5 минут убактыңыз бар, же 2 минут убактыңыз бар, болбосо намаз чыгып кетет. Ошо 2 минуттан ичинде, 2 минутта тез болуп калат экен, 5 берейинчи. 5 минуттан ичинде парз окуганга жетишесиз. Сүннөт окусаңыз парзга жетишпей каласыз. Ушул учурда сүннөттү окубай туруп, убакыт чыгып кете турган болсо, парз окушуңуз керек болуп калат. Сүннөттү окуш макруу болуп калат. Ва мудафаатил ахбасайн. Анан даарат кыстап турганда дагы намаз окуп макруу болуп калды да. Ахбасайн деп алдынан чыккан, аркадан чыккан эки дааратсыздыкты дең айтып жатат. Ва худури таам. Анан тамак келип калса дагы намаз окулбайт да. Ачка болуп турса адам. Эгер курсагы ток болсо эми окуй берет. Анан намаздын убактысы бар болсо дагычы. Эгер намаздын убактысы чыгып баратса, конечно, намаз окуйт. Ва ма юшгилул бала ва юхил бил худу. Анан бир нерсе көңүлдү бурдуруп, анан Аллах Таала намаз окуп атканда Аллах Таалага болгон худуң, коркууң азайта турган бир окуя болуп атса, анда дагы намазды кечиктирип окуса болот. Мисалы, бир нерсе телефон күтүп атасың же бирөөгө чалышың керек болуп калат. Аны чалып сүйлөшүп, жумушуңду бүтүрүп алып, анан намаз окусаң, тынч окуй турган болсоң, анда убакыт бар болсо, шашылыш болгон жумушту бүтүрүп алып намаз окуш керек дейт. Аллахым барыңыздардан ыраазы болсун. Аллахым барыңыздарга, баарыбызга пайдалуу илим берсин. Ошол илимге амал кылганга насип этсин иншалла.